Все-таки мы допустили к экзаменам. 01-003 аскер бөлүгүнүн командиринин буйругунун негизинде чет мамлекеттеги аскердик академиясына тапшырууга Түштүк Батыш ыкчам командачылыгына караган бардык аскер бөлүктөрүнөн талапкер болгон офицерлер 2021 жылдын 9-июнунан баштап 10-июнуна чейин сынак тапшырышты. Сынак 2 этаптан туруп, биринчи этабы өз билимдерин теориялык түрдө бардык сабактардан экзамен тапшырып, ал эми экинчи этабында дене чыңдоо сынагынан 100 метр, 3 чакырым жана турник тартынуу көнүгүүлөрдөн сынак тапшырышты. Аскер бөлүктөрдү 2020-21 даярдоо планынын негизинде ошондой эле 01-003 командирдин буйругунун негизинде 9-10 июнь күндөрү жогорку аскер окуу жайына кандидаттар тапшыруу боюнча экзамендер алынат. Бар жалпы болуп 22 адам Түштүк Батыш регионалдык командачылыгынын аскер кызматкерлери бүгүнкү күндө теоретикалык сабактардын зачетторун тапшырышты экзамендерине. Жана 16:00-дөн азыркы убакытка чейин физикалык даярдыгын текшерүү аз эми өтүп атат. Бул текшерүүдөн өткөн офицерлер өздүк курам жогорку аттестациялык комиссияга жиберилет. Өтпөй калгандары аскер бөлүктөрүнүн аймактарына кайта өз ордуларына барып кызматына улантышат. Жогорку аттестациялык комиссиянын жыйынтыгы менен кайсы аскер кызматкери, кайсы офицери татыктуу деп эсептелсе, ошол жогорку аскер аттестациялык комиссиянын чечими менен ар тараптуу окууларга жиберилет. Бул сынактарга 01-003 аскер бөлүгүнөн атайын комиссия түзүлүп, сынактын жыйынтыгы менен өткөн офицерлер Коргоо министрлиги тарабынан жогорку аттестациялык комиссиянын жыйынтыгы менен өз багыттары боюнча чет өлкөлөргө аскердик академияга 2 жылдык билим алууга кетишет. Мен майор Токтош Манас Эшмаматович байланыш академиясына тапшырып жатам. Бардык зачеттор жакшы деп эсептейм. Өзүмү жакшы жактан көрсөтө алдым деп эсептейм. Кудай буйруса өтөбүз.